мына мамлекеттик идеология боюнча өкмөт башчы, анда мен депутат эмес элем, мен укканмын сиздер кабыл алып атканда. Мындай бир сөз айтканда, мен келип кардинальный изменение кылам деген, орусча айткан. Бирок жок болуп атат ошол нерсечи. Кардинальный изменение жок. Өкмөттө министрлер иштебей эле турат көпчүлүгүчү. Мына мамлекеттик идеология барбы? Себеби мына кече биздин Бакай атабыздын атын жабынган Бакай банкы 8 мартка карата өздөрүнүн кыз келиндерине Европадан эркектерди алып келип кийимсиз белек кылып атышат. Бул эмне деген уят? Кана мамлекеттин идеологиясы? Буну көзөмөлдөгөн министрликтер барбы? Мына президентибиздин өкүлү отурат, сизге да кайрылат элем. Россияда былтыркы алдыңкы жылы 500дөн ашык бейөкмөт уюмдарды жапкан. Эсенги өлкөлөрүндө көпчүлүк ушундай мамлекеттин идеологиясына, улуттук ар намысына, динине, улуттук каада салтына кол салган уюмдарды жабат да. Биз дагы ушуларды текшеришибиз керек болуп атат. Себеби булар такыр биздин улутка төпкөлбөгөн гей парадтарды өткөрүп атышат. Ар түрдүү жүрүштөрдү кылып атат. Мына кече коллегаларыбыз айтты, узурпация власть деп. Мына ушулар узурпация кылып атат мамлекеттин идеологиясын. Мына экстремизм деп кече айттыңыздар. Ушулар биздин улуттун мамлекеттин идеологиясына экстремисттик жолду жүргүзүп атышат.